Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы Эрлан аттуу ушул жанымдагы отурган жигит. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы ден соолуктун айынан эч кимге кереги жок болуп калган көйгөйүн биздин чыгармачыл топко айтып берип ыйлады. Көпчүлүктүн квартира издеп таппай такыр эле кыйынчылыктар болуп, ар кайсы жерлерден квартира издеп жүрүп, бүт эле жердегилер ден соолугуң жок болсо кандай болуп калат, бир нерсе болуп калсаң биз жоопкерчилик тартып калбайлы дей бергенмин. Бул жакта бир жерде бар ушул жердеги квартира гана тааныш экен. Кышты ушул жерден өткөрүп ал деп тааныш билиштери аркылуу ушул жердеги квартирага алып келип киргизген. Ушул терезеси жок, кыштын чилдесинде терезеси жок. Квартирада эч кандай условиясы жок жашап жаткан майып бир тууганыбыз жөнүндө тема болмокчу. Бул каарманыбыз кадр артында бизге жок, мен майып эмесмин. Учурда азыр болгону ооруп жатам. Алла насип кылса, мен ден соолугум оңолот. Мен иштешим керек. Болочокто үйлөнүүгө калың жыйнап жатам деп швейный цехке кирип алганын бизге айтып берди. Сыноону Аллах Таалам ар кимге ар кандай берет экен, бирок бул жигитке ушундай сыноо бериптир. Этаждан кулап, омурткасы кысылып, ушу эки буту жакшы иштебей калыптыр. Анан ушул моюн тараптан жүлүн үзүлүп, эки кулак такыр укпайт экен. Бирок сүйлөйт. Эми азыр бул жигитти өз убагында дарылап калбасак туугандар, эки буту такыр эле баспай калышы мүмкүн экен. Эх, турмуш, кимге кандай гана сыноолорду берип калчабайт. Бул Эрлан аттуу биздин каарманыбыздын башына кандай гана оор сыноолор келбесин. Бул күнүмдүк жашоосу менен күрөшүп, жумушунда иштеп, жүргөнүнө кубанып гана жүрүптүр. Негизи эле менин абалымдагыдай ооругандар көп жерлерде жумушка кыйналып бире алышпайт. Мен дагы случайно жүрүп эле азыркы цехибизге келип калгам. Кудайга шүгүр, цехибиздин ээсине Алла ыраазы болсун. Колунан келген жардамын кылып үйрөтүп жумушка алып, эл катары айлык алып, эл катары жашап кетсин деп колунан келген жардамын кылып жатат. Мен өзүм ата энем 7 айлык кезимде эле ажырашып кетишкен экен. Мындан кийин атам багып чоңойткон. Бирок ал каза болгондон кийин Бишкекке келип мен дагы жакшы жашоо издеп келгем. Бирок турмушта ар кандай кыйынчылыктардан улам. Азыркы күнгө чейин кыйынчылыктан чыгып бүтө элекмин. Буга себеп ата энең жок болгондон кийин делик эч нерсеге керегиң жок болуп калган заманда экенбиз. Көп нерселерди, кыйынчылыктарды жалгыз өз башым менен өткөрүп келе жатам ушул күнгө чейин. Бүт кыйынчылыктардын баары тең бар. Канчалаган эмгектерди, канчалаган жолдорду басып өттүм. Азыр да чыгып бүтө элекмин эми. Бир нерсе деп айтыш кыйын, бирок качандыр бир күнү менде да баары жакшы болгонуна көзүм жетет. Бирок ал үчүн ийгиликтүү операция же ийгиликтүү дарылануу, ден соолугум калыбында болсо мүмкүн өз күчүм менен иштеп кетмекмин деп ойлойм. Кийин көп жердеги врачтарга барып кайрылдык, бүт жерлерге кайрылдык, Турцияга барып документтерди тапшырдык. Бардык жерлер документтерди көрүп, менин документимдеги жазылган жерлериндегилер менен мурунку жазылган жерлерде эмне кийинки жазылган жерлердегилерди эсепке алганда мурункуларында ар кандай диагноз деле коюп дарылай беришкен. Ошентип отуруп өзүмдүн жүлүндө кысылып калган тамырым жөнүндө маалымат такыр эч кимге жетпей калган. Мындан улам түрк мамлекетиндегилер өтүшүп бара жатыптыр. Эрлан бир нерсе деп айта албайбыз. Учурда кысылып калган тамырды чыгарыш үчүн каражат кетет, бирок ал каражатты таап келгениң менен жоготуулар болуп кетиши мүмкүн дейт. Анткени ар бир операцияда жоготуу деген нерсе болуп турат дейт. Эгер бардык нерсеге макулмун, келип операция жасатам дей турган болсоң, операция жасап беребиз, калганы бир Кудайдан дейт. Акыркы кездерде ушул нерселер ойлондуруп жүрөт. Мындан улам алар жазган дарыларды башка жактагы Россиянын Новосибирский мамлекетиндеги жазгандар дарыларды алып дарыланып турам, бирок ал жактан келген дарылардын суммасы негизи эле аябай кымбат турат. Кыргызстан ичинен дагы алган учурлар болот, бирок бул жактагы дарыларды майда чүйдө эле
буттагы проблемаларды жарганда албасам дээрликке баалай бербейм. Бирок менин жүрүүнүмө кете турган дарылардын көбү чет мамлекеттен келет. Учурда колумдагы бар дары бийликте иштеп жаткан ага эжелер, бир туугандардын баарына тең каарылайын дегем. Колуңуздарда болгон каражаттарыңыздар эмне болушунча көтөрмөлөп жардам берип турсаңыздар, качандыр бир күнү менде жакшы болуп кеткенде мүмкүн кайтарууга күчүм жетмек. Бирок азыр мен мамлекеттен эч качан бир нерсе сурап ала албайм. Бирок колунда бар дары турмуштагы эже, ага карындаштар деген бар, мүмкүн жакшы байкелерге жолугуп, колу ачык байкелерге жолугуп калсам мүмкүн дарыланууга кете турган каражатым чыгып калабы деген эле ой болуп атат. Эң башкысы дарыланууга кете турган чыгымды жардамдашып турган адамдар болсо деп кааlayм. Эгер ден соолугум жакшы болуп турганында, азыркыдай кыйынчылык учурда болбогонунда элге кайрылбайт болчумун, бирок акыркы кездерде өзүм иштеп тапканым күнүмдүк жашоомдон эч качан артпай атат. Тескерисинче жетпей калган учурлар болот. Бирок элге кайрылуумдун бирден бир себеби ушул дарыланууга кете турган каражат жагынан жардамдашып турса деген ой менен кайрылып аткам. Эгер иштеп турганымда ден соолугум жакшы болгонунда мүмкүн кайрылбай өзүмдү өзүм сүйрөп кеткенге күчүм жетмек болуш керек деп ойлойм. Акыркы кездерде ден соолугум мурункудай эмес. Жыл өткөн сайын начарлап атам. Мурункудай дарылануу болгондон кийин көтөрүп жылыш байкалса, азыр дарылануу болгондо жылыш деле байкалбай калды. Эмнегедир кайсыл учур кандай болуп жакшырып кетет, бир Алладан башка эч ким билбейт. Акыркы кездерде ушу дарыланууга кете турган каражат кыйнап жатканы чөйрөмөн. Мына туугандар, өзүңүздөр бул каарманыбыздын жашоо шарты менен тааныштыңыздар. Бул жигит ден соолукта болгондо далай ийгиликтерге жетишмей экен. Себеби эми өзү майып болсо дагы ошо майыптар олимпиадасына катышып, Казакстанга, Өзбекстанга, чыгылып чет өлкөлөргө барып, 1-2, 3 орунду алып жүргөн спортсмен жигит экен туугандар. Ошол туугандар. Жок дегенде лайктан басып, жылуу комментарияңыздарды жазып коюңуздар. Себеби бул жигит сиздердин ар бир комментарияңыздарды окуп көңүлүм бурат экен. Жүрөгүн оорута албаңыздар туугандар. Сиз менен мен Азаке, Эл уксун YouTube каналы.